Весовая категория до 62 килограммов, где финальную стадию финальную схватку победила Айсулу Тыныбекова. The medals will be presented by Mr. Melis Turgambayev, United World Wrestling Asia member, accompanied by Mr. Melis Turgambayev, the president of the Pavlodar Wrestling Federation. Марапаттау рәсімін өткізетін біздің сыйлы қонақтарымыз Біріккен күрес әлемі Азия мүшесі Мелис Турғанбаев және де Павлодар күрес федерациясы президенті Ильяс Баисов мырза. Ильяс Баисов, Bronze medalist representing India, қола жүлдегер. Президент Федерации Павлодара. Ну и я думаю, что господин Мелис Тургамбаев не нуждается в представлении. Все мы прекрасно знаем его спортивные достижения в качестве и спортсмена. Вот он по сей день занимается борьбой и сам лично, ну и также делает огромный вклад вообще в развитие этого вида спорта. Сонам и Нонока Озаки. Ой, я понял. Балбан. Сайма. Үй интернеті менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200ден ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. 2002 жылдагы дүйнөнүн эң мыкты балбан айымы бул жолу Айсулу Тыныбековадан жеңилди. Эң кызыгы Айсулу Тыныбекова бул спортчуну 2 жолу утуп алды. 2021-2023 жылы. Негизинен Нонока Озаки өзүнүн карьерасында болгон 2 ирет жеңилген, 2 жолу тең Айсулу Тыныбековага. Орхон Поревдош Азия чемпиону, дүйнө чемпиону 4 жылдык тынугудан кийин кайрадан 62 килограмм дивизионга кайтып келди. Жана алдыдагы ири турнирлерде Монголиянын намысын татыктуу түрдө коргой турган күчү бар экендигин көрө алдык. Орхон Поревдошту. Ал эми кыргыздын алтын кызы, кыргыздын бактысына жаралган алтын кыз, биздин алтын медалдардын Азия чемпионаттарынан 5 алтын медальды алып келген алгачкы спортчу айым, алгачкы спортчу негизинен эле Айсулу Тыныбекованын жеңишинин урматына мамлекеттик гимн жаңырат. Куан кыргыз, сүйүн кыргыз сенин далышындай алтын спортчуларын, алтын балдарың, алтын кыздарың бар. Урматтуу мекендештер, бардык машыктыруучуларына Айсулу Тыныбекованын ошол учурда анын ата-энесине ким ушул Азия чемпионатына даярданууга колдоо көрсөткөн болсо баарына ыраазычылык билдиребиз. Бул ошол тиешелүү адамдардын баарынын эмгеги деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз.